Эркин Асанжанов шаар тургундарын күн жылууда ысык суу, суук мезгилде жылуулук менен камсыз кылган кызматкердин бири. Ал күнүмдүк жумушун пландагы ремонт иштерин жасоого тапшырма алып баштады. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Tutmantan işe ilgilik. Arızdan okşat ысык суу бар. Мустактыр. Biz de как раз уже 14-cü үйгө перекладка алабыз. Ошо биротолу көргүлө. Бишкек жылуулук тармактары ишканасы баш каладагы 2000ден ашык көп кабаттуу үйдү тейлейт. Мекеме жаздан баштап күз-кыш мезгилинде даярдык көрө баштайт. Эскирген жабдууларды алмаштыруу, оңдоо боюнча план түзүлөт. Эркин Асанжановдун бригадасы ушул күндөрү эски куурларды кесип, жаңысына алмаштырууда. Андрей, надо сюда все сборки поставить надо. Сейчас я вам тебе замерю, все выставлю. Биздики күндө ушинтип жумушубуз ушундай нерселер менен башталат, ушундай нерселер менен аяктайт. Кечке ушулар менен элекпиз. Бул кесиптин ээлеринин түйшүгү түмөн, аны менен кошо опурталдуу жагы бар. Куур, темир кесүүчү, ширетүүчү жабдык жана башка темир тезектерди жертөлөгө ташып кирип, караңгы тазалык анчейин сакталбаган жерде иштөөгө туура келет. Мына момундай жерде иштейбиз. Жумушубуз оор. Жертөлөлөрдө иштейбиз. Дагы жакшы бир жерде свет бар. Жердин баарын эски трубаларын кесип, ордун кайра жаңылайбыз. Кээ бир жерде болот, канализациялардын баары жарылган, киргенге мүмкүнчүлүк болбой алган жерлер болот. Кирердин астында өзүңдүн коопсуздугун карайсың, тияктан карап. Бул домдо ошо освещенияларды жасап берди. Жумушубуз оор, күндө ушундай чаңда, топодо, стекловатанын арасында суу баткак болуп иштейбиз. Максат заполнение эме кылышыбыз керек. Отоплениени заполнение кылышыбыз керек. Көп кабаттуу үйдүн алдынан электр энергия, ысык жана муздак суу өтөт. Кызматкерлер иш учурунда техникалык коопсуздукту башкы орунга койбосо, кырсык келип чыгышы мүмкүн. Кезектеги жертөлөдө аба кирген жылчык болуп, ишке көп тоскоолдук жаралган жок. Жертөлөнүн баа жапкычтыгына байланыштуу техника безопасности ушу нерсенин баарын өтүп, эртең менен ушулардын баарын бир сыйра кайталап алып чыгып турабыз. Бул өмүргө коркунуч келтирген көп эле нерселер бар. Ошо электр стоодан эң биринчи ушу электр стоо аябай коркунучтуу. Анан кыштын күнү ушу келгенде эртең менен келип кээ бир жер жарылган жерге суу төгүш керек болуп калат. 90 градуска чейин, 80-90 градуска чейин иштейт. Суунун ысык температурасы. Ошонун баарын биринчи төгүп, дайындап алып, андан кийин жумуш эмеси башталат. Кала элине кызмат кылган адистердин тапканы өп-чап жетерин айтат. Маянасы 20-25 миң сомго барат. Кара күчтүү көп эмгекти талап кылган тармакта алдыда айлык акынын жогорулашы күтүлүүдө. Анан эми баягы жаш балдарды жумушка тартып, жумушка чакырганга аракет кылабыз, үйрөтөбүз. Сваркасы болобу, эмнеси болот, ушулардын баарын үйрөтөбүз. Бирок эми зарплатанын, айлыктын астыгына байланыштуу көп эле жаштар токтобой атышат. Кетип калып атышат. Чет мамлекетке, башка жерлерге кетип калып атышат. Чоңдорубуз баягы аракет кылып көтөрөбүз деп атат. Эми Кудай буйрса, айлыгыбызды көтөрүп берсе дагы. Жаштар чакырат эле ушундай баарыбыз эле баягы бир эмеде чоң болуп же депутат болуп кетпейбиз да. Мунун баарын иштешибиз керек, мунун баарын элге жеткизип беришибиз керек. Ушу жаштарды да ушундай эмгекке чакырат элем. Кыргыз эли үчүн, мамлекетибиз үчүн ушундай бир жумуштарды дагы аткарганга. Эркин Асанжанов 1977 жылы Нарын облусунда туулган. Орто мектепти аяктап, мал чарбачылыгында эмгектенген. 1999 жылдан баштап Бишкек жылуулук тармактары ишканасында 3-разряддагы темир уста болуп эмгек жолун баштаган. 2000 жылы Кыргызстан улуттук электр тармагы окуу борборунда кесибин жогорулатып, курста окуган. Андан соң 2004 жылы ушул эле борбордо 2-разряддагы газ менен кесүү боюнча курсту аяктаган. 2008 жылы 3-разряддагы электрогаз ширетүүчү адистиги боюнча билим алган. 2017 жылы
Кыргыз Тоо Кен энерготехнологиялык колледжинде электр камсыздоо адистиги боюнча техник электрик квалификациясын алган. Билдирүүлөр түшкөн маалда ушинтип елип оңдоп суу аккан жерлерин токтотуп кетебиз. Бишкек жылуулук тармактары ишканасына шаар тургундарынан кайрылуулар тынымсыз келип турат. Эркин Асанжанов өзүнүн командасы менен Чыгыш Бешкичи районуна жарылып суу агып жаткан куурду оңдоо үчүн келди. Сууну өчүрөлү. Ушундай болуп суу агып атат деген маалда келип ушинтип жаап, сулардын баарын жабабыз. Булардын баарын текшеребиз. Бул бүткөндөн кийин ушу сууну турбанын ичиндеги сууну уштап сварка кылыш үчүн мунун ичиндеги сууну төгөбүз. Күн сайын кайрылуулар күн сайын түшөт. Бир күндө болуп калат. Бир күндө 3-4 домго барып, үйлөргө барып калган учурларыбыз бат-бат кездешет. Бизге убакыттын ченеми жок. Кайсы маалда билдирүү келип түшсө, биз ошо маалда барып суусун токтотуп, жарылган жерин жазап берүүгө милдеттүүбүз. Тейлөө кызматындагылар күн түн дебей эл кызматында. Алар үй комитет башчылары менен тыгыз иш алып барат. Моментально телефон чалабыз диспетчерге. Аякта магниттик жазуу деп бизге айтат, жазылып атса керек. Реакцияны тез беришет. Үйдө азыр практически көйгөй жок, балдар иштегени. Мисалы үчүн ошол эле Эркиндин жетекчилигинин астында 4-5 жыл болуп калды. Үйдүн астындагы ысык суу түтүктөрүн, ошо жылуулукту бере турган түтүктөрдүн баарын алмаштырып чыккан. Айрым квартиралардын ичинде турба жарылып кеткен болот, суу төгүлүп калган болот. Ошондо көйгөй кыскарды. Анан ошондо Эркинге, Эркиндин командасына, жалпы эле жылуулук тармактарына ыраазы болуп кетем. Эркин мырзанын карамагында 150 турак жай бар. Өз кесибинен баар тапкан адис көп жылдык тажрыйбасын кесиптештери менен бөлүшүп, талбай эмгектенип келет. Баягы көп адамдар жашаган чоң үй болгон үчүн эң өзгөчөлүгү ошол убагы менен элдерге ошо жылуулукту, ысык сууну жеткизип берсең, ошол эң өзгөчөлүгү деп эсептейм да. Анткени ушул жумушка ушул эмгекти ушун менен баштап ушун менен иштеп аткандан кийин ошонун үзүрүн көрөйүн, ошо жашоочулар менен тил табышып, ошолорго убагында ысык суусун, жылуулугун жеткизип берип турганыбыздыкы өзгөчөлүгү ошол деп ойлойм да. Бишкек жылуулук тармактары мекемеси 474 чакырымдан ашык жылуулук куурларын карайт. Бирок тилекке каршы 80%га жакын жабдуу эскилиги жетип, жумушчуларга оорчулук жаратат. Чындыгында шаар боюнча 80-нчи жылдарга чейин 78-нчи жылдары, 68-нчи жылдары уже коюлган трубалар, ошондон бери көпчүлүк трубалар алмаштырылган эмес. Азыркы учурда где-то бир 80%тай почти мындай кандай десем, начар состояниеде. Ошентсе дагы ошого карабастан азыр шаар тургундарына колдон келишинче болгон трубаларды алмаштырып атабыз. Авария болгон жерде бир жерин оңдосоң, экинчи жеринен уже ага баштайт. Дагы үчүнчү жеринен жарыла баштайт. Кээде токтотуп таштап, ал күсөктү башынан аягына чейин алмаштырышка туура келет. Кээ учурларда экскаватор менен казып алмаштырышка туура келет көп жүргөн. А так үй ичиндеги подвалдарда бир аз жеңилирээк болот, кесип алмаштырып койгонго. Келе жаткан күз-кыш мезгилине карата даярдыкка Дүйнөлүк банктын салымы зор. Долбоордун алкагында эски жабдууларды жаңылоо иштери жүрүп жатат. Ошондой эле донорлордун көмөгү менен 1000 метрден ашык жаңы жылуулук тармагы курулмакчы. Ал эми май майрамдарынан кийин бир айга жылуу суу берүү токтотулуп, Эркин Асанжанов баш болгон адистер куурлардын баарын кышка карата даярдайт. Уланбек Тиканбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.